Достор, бұл алдыда сізде көріп тұрған Лабо автоунаасы. Мында уйдун эти кетип атат да, ичиндечи. Карасууга базарга кетип атат. Эми негизи базардагы бардык эле эттер ушинтип келет өзүчө. Бул эми жаңылык эмес, эл үчүн деле, башкалар үчүн деле. Мен айтайын дегеним, мындай, бул көчөдө чаңда баратат. Мынантип ховалар өтөт, камаздар өтөт. Булардан багында ис газы чыгат. Кыскасы, бул кушканадан, мисалы Кировто Сарай айылындагы кушканадан сойдурган болсо, ал жерден базарга жеткенге чейин мына ушул эттин өзүнө ошончо зыяндуу заттар сиңип бүтөт да. Байкап көрсөңүздөр, үстү ачык эле кетип атат. Астына этек салып койгон, үстү ачык эле кетип атат. Негизи чындыгында касапканадагы эттерди текшеришет, санэпистанция сез. Бирок мындай бир эме кылышпайт да. Кантип келгени боюнча кызыгышпайт. Сиздер көрсөңүздөр, бул биз өдүрүп жеп жүргөн эт. Ошондуктан мен айтат элем, ушул СЭСтин өкүлдөрүнө, ушул эт боюнча, азык-түлүк коопсуздугу боюнча караган кызматтарга кушканадан сойгондон кийин уйдун эти болобу, койдун эти болобу, эмненин эти болсо дагы эме кылыш керек да. Атайын муздаткыч менен багындай ушундай эле Лабонун, Портердин дагы ошондой эмелери бар. Будка деп коет. Аркасы жабык, холодильник да. Ошондой менен жабык түрдө алып келиш керек. Базарга алып келгенден кийин витринанын ичинде сатыш керек. Ана мынтип чаңды аралатып, ызылдатып, исти аралатып, ушундай бир көчө менен алып кетип атат азыр. Лабонун аркасына эле салып. Бул эми кандай десем, ушул эле Лабо менен нелерди гана ташыбайт. Анан ачык жерге салып алып, тележкасына салып алып эле калдыратып апар, анан апарып сата берсе болбойт да, туурабы? Анткени биз ал этке мына касаптар эч качан арзан саткан эмес эттичи. Базарда уйдун баасы, бодо малдын, тирүү малдын баасы арзан болсо дагы эттин баасы эч качан түшпөйт да. 350 сомдон түшпөйт. 370 сом, булар 380ге чейин көтөрүшөт. Ошон үчүн мен айтып кетет элем негизи. Раз ошончо кымбат саткандан кийин, раз ошончо элге эт саткандан кийин, мына ушул касаптар эт саткандар таза, мындай бир адал этти жеткириш керек да адамга. Адалдап, муздап, союп койгон менен мынтип базарга жеткенге чейин аны эптеп-септеп эле мындай палпыстанып апарып эме кылганы менин оюмча туура эмес да. Аны ошо аккуратный кылып. Мисалы үчүн мен азыр мынабул ушу азыркы сиздер көргөн жүктү, ошо этти көрүп, базардан эт алгандан ойлонуп каласың да. Нелер кантип кетип атат ал жердечи. Чындыгында таза эле бизде эле тоодо деле, жайлоодо деле ушу союп эле жеп атпайсыңбы, жерге түшөт, башка болот деши мүмкүн, бирок баары бир керектөөчүлөрдүн укугу корголуш керек. Анын үчүн акчасын төлөп алгандан кийин таза этти алып сатып алыш керек да.